Wa annal fisqa la yuzilul iman. Fasıqtıq imanды кетирбейт. Мусулманчылыкты жоготпойт. Fasıqtıq. Bir erежени айтып берди кыска. Wa annal fisqa wa huwa irtikabul kabira. Fasıqtық деген эмне? Ким фасык болот? Эгерде чоң күнөөлөр жасаган болсо. Чоң күнөөлөр жасаганды фасык деп билебиз. Чоң күнөөлөр жасаганын арасында намаз окубаганы бар, зына кылганы бар, арак ичкени бар, чоң күнөөлөр да. Бул жерде аларды жанагындай бир актап коюу эмес. Алар өзүнүн күнөөсүн таба берет, күнөөсүн ала берет, кылган күнөөсүнө жарашача. Бирок ошол фасыктык менен мусулманчылыктан чыгып кетеби? Мусулман эмес деп билебизби десе, ла юзилул иман. Фасыктык имандан чыгарбайт, иманды кетирбейт. Неге? Анткени анын ыймандуу экендигине либака ат-тасдиq вал иqrar, тасдиq бар, иqrar бар. Кудай Таалага ишенет. Кудай Таала жалгыз бар деп моюндайт. Зынага барганы мүмкүн шахваттан, алданган, акылын жоготкон, арак ичип алгандан кийинчи. Намаз окубай жүргөн мүмкүн жалкоолуктан, мына окуйм, эртең окуйм деп отуруп окубай жүрөт. Фасык болуп атат да. Ошол фасыктык менен ыймандан чыгып калбайт. Анткени ал Кудайдын бар экендигине, бир экендигине ишенет, жүрөгү менен ишенет, тили менен тастыктайт. Фала ясирул абду бихи кафиран. Ушул фасыктыгы менен капыр болуп калбайт. Момун капыр болуп калбайт. Хилафан лил хаварич. Эми талаштар бар ушул маселеде. Хавариштер эмне дейт? Хавариштер айтат, чоң күнөө жасоо менен адам капыр болот дейт. Чоң күнөө жасоо менен адам мусулман капыр болот. Анан муътазилалар дагы башка пикирди айтат. Эгер адам чоң күнөө жасай турган болсо, манзила байна манзилатайн болот. Wa anna murtakibal kabira yakhruju biha min al-iman wa la yadkhulu fil kufur. Чоң күнөө жасаган адам ыймандан чыгат, бирок капыр дагы болуп кетпейт. Ыйман менен капырдыктын ортосунда мусулман дагы эмес, капыр дагы эмес болуп тура берет дейт да муътазилалар. Кандай логика? Бул муътазилалардыкы. Бизде же мусулман, же капыр. Wal hujjatu alayhima. Эми биздин далил кандай? Эми далилдер көп бул жердечи. Далилдер көп. Бирөөсүн эле айтат экен ушул жерде. Wal hujjatu alayhima. Бул эки жамаатка далил. Анан жалпы эле чоң күнөөнү жасоо менен, фасык болуу менен динден чыгып кетпейт экендигине далил. Эмне далил бар? Итлaqul mu'min ala al-asi fi lisan ash-shar'i min al-kitab was-sunnah. Аяттарда, хадистерде күнөө жасаган мусулманды деле, күнөө жасаган адамды деле момун деп кайрылгандыгы буга далил. Муъмин деп кайрылгандыгы анын динден чыгып кетпегендигине далил. Мисалга аят каралы. Сталды биле. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Эгер муминдардан эки тайпа болуп туруп согушуп аткан болсо, урушуп, талашып согушуп аткан болсо, fa aslihu baynahuma. Жараштырып койгула, оңдоп койгула, түздөп койгула деп атпайбы ортосуну. Не деп кайрылып атат? Минал му'минина. Момундар деп кайрылып атат. Эгер момундар эки жаат болуп туруп урушуп аткан болсо, согушуп аткан болсо, согушуу, өлтүрүү, башка бирөөнү өлтүрүү, жанын кыюу чоң күнөө да. Чоң күнөөбү? Чоң күнөө. Бугаттык кылуу, бул чоң күнөө. Демек, күнөө иш жасап атса деле, бирок муну момун деп атпайбы? Демек, динден чыкпайт экен.